Өгөй энем. Аңгеме. Урматтын өгөй энеси узак оордан кийин жарык дүйнө менен коштошооруна саналуу мүнөттөр калганда Урматты чакыртты. Мен келдим, жеңе, деп төшөктө жаткан аялдын маңдайына отура калды. Келдиңби, балам? Балам деген жок элем. Мени ала турган дарт мени узак кыйнады. Көп окуяларды эсиме салды. Өзүм кетирген каталарды мойнума алдым. Пенде экенбиз. Өлбөчүдөй жашадым. Баарын билип туруп жасадым эле. Сага көп ызгаар көрсөттүм. Жаман тилим тийди дегендей, менден кеткендерди кечир, балам. Балдарым жаш калмай болду. Улуусу араң 5-класс. Кичүүсү мен сага эне болуп келген курактагыдай 2 жашка чыгып чыга элек. Балдарымдын жаш, жетим калганын билип туюп кетип баратам. Ата көптүгү дейт. Көп окуяларды башыңан өткөрдүң. Сен үй бүлө күтүп адам болдуң. Өгөй эненин жетимчиликтин заарын тарттың дегендей, келинчегиңдан артур эмес, дурус адам. Балдарды сага тапшырдым. Жакшы кара. Менин айтарым ушул. Мени кечире алсаң, кечир. Тобо, ушул эле согуп турган жүрөк, жүрүп турган кан, сезип турган аң сезим, акыйкат менен карыз көйлөктү ордордуна коюп турган акыл эс. Качан гана Кудайдан жаза алганда, мурда ошондо кандай жүрөгүм мээримдүү болбоду экен, өзүм сабырдуу болбодум экен. Эмне үчүн өгөй баламдын, кайнагам абысынымдын мага жасаган кызматын, жакшы мамилесин тетир жакка буруп, дайыма кара жапчу элем. Эмне үчүн жалпы эле адамдарга жан дүйнөмдү ийилтип, ичтейим таза мамиле жасабадым экен. Ойдогудай барчылык жашоо мүнөзүмдү текеберчиликке айлатканбы? Эмне үчүн башкаларга таарынып, аларды нааразы кылдым экен? Качан гана жан алкымга келгенде акыйкаттыкты билиш керекпи? Адам жасаган күнөөң үчүн жаза алып, анан акылыңа келгенден кийин бул дүйнөгө баарын билип туруп кайра жаралса, башкача адамдык сапат менен жашап өтмөкпү? Өгөй энесин жайына коюп, 1,5 жашар тежемел колдору чийдей арык, энеден ажырап, жетим калган энесин бооруна кысып, ыйлап жатып, өзүнүн энесинен ажырап жетим калганын эстей албаганы өтө жаш калган турбайбы деп ойлоду. Урмат эс тарткандан атасынын бир тууган агасыныкында чоң энеси атасынын агасынын балдары менен чогуу жашаганын гана билет. Чоң апасы мээримин төгүп, башкалардан коруп, болушуп, айылга барса дайыма ээрчитип алганын билет. Өзү арык болсо дагы аракетчил, оокат тергеликке чыйраак болуп, кол аякка эрте жетилди. Чоң энеси атасы менен өгөй энесине 1-класска окуп калганда алып барып берди. Балаңар кол аякка жарады. Жашым деле бир топ жашка барып калды. Кокус көзүм өтүп кетсе, агаңа караганда өз атасысың, алардын да бала чакасы жаш. Өз колуңарга алгыла. Чоңойтуп койдум. Бул баланын зыяны тийбейт. Иш кылганга жарап калды. Өзү да чыйрак, сезимдүү, какпай силкпей күтүп алгыла, деп колдоруна тапшырат. Өгөй энеси жаратылышынан кырс, ачылып сүйлөбөгөн, тамакка кызганчаак, анча-мынча адамдарды кыртышы сүйбөгөн, көпчүлүктү үйдө өзүнүн балдарынан башканы жактырбаган мүнөздүү адам эле. Өзү арык, чабал,
сезимтал, бир мүнөздүү бала ал үйгө батып көпкө жашай албады. Өгөй эне мектептен келген баланы: "Бар, мөмө апаңкынан курсагыңды тойгузуп кел. Кириңди ошол үйгө жуудур. Тиерди булгадың, биекти буздуң, тигини тинттиң" деп кагылжытып, бала бир жумага жетпеген убакта атасынын үйүнө келип, кетпейм деп койду. Атасынын агасы ата аялын мөмө апа дечү. Кичинесинен өз балдарына кошуп баккан мөмө апасы: "Кел балам, мейли, ал үйгө барбасаң көнгөн жерде жүрө бер. Каалаган көңүлүң сүйгөн үйүңдө жаша. Өз баламан алыстаттың ар дейт экен" деп кол арага жарап калганда өзүм жумшайт элем деп айтканынан бергенбиз. Энең өткөндө 2 жашка чыгып чыга элек бала элең. Ошондон бери менин колумдасың. Сенин ичкен жегениңди, кириңди оорлобой калайын, күчүгүм деп башынан сылап, жүзүнөн сүйүп, кучактап ыйлап жиберди. Өзү тетик болгондуктан ишке эрте жарады. Ал мезгилде кышында белчеден кар, күн суук болчу эле. Күн ушунчалык суук болгондуктан өзөндөгү дарыя тоңуп, музду балта менен жарып мал сугарып, эшек атка фляг менен 2 чакырым жерден суу артып келчү. Суу ап келүү, кышкы малды кароо, отун жаруу, жайкы чөп чабуу, кой кезүү, уйбада баардык жумуштарды абасынын баласы экөө аткарчу. Күн сайын өгөй энесине суу ап келип, карын күрөп, отунун жарып, малын карап, эшиктен эле баса берчү. Ошондо дагы: "Жана Урмат келди эле. Үйгө кирип эле чыкты эле. Койгон жерден акчам жок. Тигил буюмду, бул нерсемди тигил үйгө алып кетсе керек" деп кээде күйөөсүнө сабатып койор эле. Жайдын күнү эшикте мөмө апасы казанга нан жаап жаткан болчу. Өз атасы Урматты ат менен кууп, камчысы менен чаап келатат. Ошол жерден жаап жаткан нанын таштап, чуркап жетип барып, кайнисинин атынын чылбырына оролуп токтотконун бала өмүр бою эсинен чыгарбайт. Көрсө, өгөй энеси Урмат үйгө кирип эле чыкты эле. "Шкафта койгон акча жок" деп коюптур. Бул бала эмтен уурлук кылса, кийин кандай болуп чоңоет? Буга азыр катуу тарбия, катуу жаза керек деп ат менен кууп, уруп келатканы ошол экен. Бирок бала эч убакта уурлук кылган эмес. Баккан атасы, апасы экөө чынчыл, адал жүргөн балдарга жакшы тарбия берген адамдар болчу. Турмушта кандай жумуш болбосун, атасы "Өзүңө керек балам" деп машина айдаганды, кой союп жиликтегенди, мал карап бакканды мээрим менен орундуу сүйлөп үйрөтчү. Калп сүйлөбөй, бирөөнү алдабай, эмгектенип, адал ичип, адал жегиле деп айтар эле. Бала бул акылды түз кабыл алчу. 7-классында бир күнү бала апасына ыйлап келди. Баланын ыйлап келатканын көрүп, мөмө эне алдынан чуркап чыкты. "Эмне ыйлайсың, балам? Ким урду? Айтчы, ыйлабай, сүйлөчү". "Агай, агай". "Кайсы агайың?" "Дене тарбиядан сабак берген агай". "Сагын агайыңбы?" "Ооба". "Эмнеге урду? Тентекти кылдыңбы?" "Жок, балдар менен кошулуп түндө көчөгө чыгыптырсыңар деди". "А сен түндө үйдө эле болдуң го. Көчөгө чыккан жокмун дебейт белең?" "Айтсам ишенбей койду". "Бас, жүр. Бирөөнүн баласын ак жерден сабаганды көрсөтөм. Ыйлаба балам". "Болду" деп көз жашын арчып, "Сен ыйласаң, менин жүрөгүм ооруйт. Айланайын" деп мектепке жетелеп барып, сабаган агайын жакалап жаакка чапканы. Урмат турганча: "Менин баламды чаппайсыңбы? Бул баланын жүрөгү жаралуу. Түндө үйдө болду. Урматтын бейчеке басып турганын, бейбаштыгы жок экенин билбейт белең? Тумшуктууга чокутпайм, канаттууга кактырбайм" деп буркан шаркан түшүп келгени эсинде.
Сен эч кимге кор болбой, бирөөдөн кагуу силкүү укпай, өз укугуңду коргой ала турган куракка жетсең экен деп тилээр эле. Урматты ал үй бүлө 7 баласына кошуп 8 кылып багып тарбиялашты. Мөм апасы балдарына кандай мамиле кылып кампордук көрсө, ошондой карады. Тамак ашка кенен, берешен аял эле. Кой союлганда ал күнү кошуна колоңдорун бүт чакырып, устукан тартып, тамак беришер эле. Өгөй апасынын 4 баласы керели кечке ошол үйдөн тамак ичип, кечки жатаканасында гана үйлөрүнө кетишчү. Ал эмес кошуна жесир аял баласы менен кошо ошол үйдөн тамактанышчу. Ал убактагы элдин пейилинин кенендигин, берешендигин айтса, азыркыларга жомок. Бирок ушул жомок чындык. Мөм апасынын түйшүгү көп, келим-кетим адамдар көп. Үй толо балдар, казан нан, чоң казанга тамак жасачу. Кыштын күнү Урмат 9 класска окуп калган. Эртең менен Урматтын өз атасы шашылыс агасыныкына кирип келди. Өңү боп-боз кубарган. Аке, түндө үйгө ууру кириптир. Журкандардын арасына бекитип койгон 3000 сом акчабызды уурдап кетишиптир. Ал убактагы 3000 сом азыркы менен 10 миллиондон ашык акча болчу. Эмне дейт? Сен каякта элең? Келиң каякта эле? Мен 3 күндөн бери фермага райком текшерип келет дегенден ошол жакта болдум. Келиниңиз төркүнүнө кеткен экен. Бизге айтып кетпейсиңерби? Же акчаңды жеңиң эле бекиттирчү элең го? Келин мен төркүнүмө кетип жатам десе, үйүңө мен барып жатпайт белем. Эми эмне кылабыз? Оңор акчабы? Иши кылып ферманын акчасы эмес беле? Жок, өзүм чогулткан акча болчу. Жүр барып көрсөңөр, айнекти сындырып, үйдүн баарын чачып, анан алып кетишиптир. Чогуу барып эле милицияга арыз жазалы? Милиция келди. Келип өгөй энени суракка алганда, менин балта чотумду, акча барын ким билет? Өгөй балам Урмат уурдады, деп кайнагасынын үйүн көргөзүп койгон экен. Ошол үйдө жашайт деп жер жамандап барбасын. Таң эртең эшик кагып, 2 милиция келип, эже, акча жоготкон адамдын агасынын үйүбү? Ооба. Үйүңүздө бой жеткен канча балаңыз бар? 2 балам бар. Чакырыңызчы. Аларды эмне кыласыңар? Күмөн сиздин балдарыңызда болуп жатат. Сурайлычы. Ким айтты менин балдарым уурдады деп? Алар акча уурдай турган балдар эмес. Чакырсаңыз сураштырып көрөлү. Келчи Урмат, Шермат, чыккылачы. Кайсыңыз Урмат деген бала? Мен. Анда жүр, сен райборборго алып кетебиз. Эмне аны алып кетесиңер? Ал балам түнү менен ичимдеп экөөбүз уктабай эшикте жүрдүк. Шерматты алып кеткиле. Бул деле жооп берет. Экөө дайыма чогуу жүрүшөт. Жок эже, бул баланын көзү тирүү экен. Ушуну алып кетебиз. Анан качан келет? Камабайсыңарбы? Өзүбүз алып кетип, өзүбүз жеткирип келебиз. Камабайбыз. Жашы жете элек экен. Эне кечке күттү. Жок. Кечинде кайнисиңне барды. Кана бала? Жок, эртең менен милициялар алып кеткен боюнча жок. Ал баланы жөн койгон жок. Акчаны ошол уурдады дегендей сүйлөштү. Кайдан болсо дагы машина таап, милицияханага жөнө. Баланы уруп коркутуп коюшту эмгиче. Ап кел. Өз атасы совхоздо главный зоотехник болуп иштегендиктен өзүнүн служебный машинасы менен кетти. Кечке суракка алышып, колун кайрышып, какыс-кокус кылып, урдум-соктум кылышыптыр. Ток карматышып, мойнуңа ал, акчаны сен уурдапсың. Кимге алып барып бердиң? Чоң атаң алып барып бердиңби? Дешип, баланы коркутушуп, мойнуна алдыра албай коюшуптур. Милициялар уурларды деле таба алышпады. Ал эми өгөй эненин сөзү менен ак караны ылгабаган
Райондук газетанын кабарчысы өз баласы өзүнүн атасынын чоң суммадагы акчасын уурдап, баккан атасынын бир тууган агасына алып барып берген. Өз агасы баланы уурулукка киргизген деп райондук газетага макала жазып чыгарып, элге журтка шерменде кылып, кара жалаа жапканы бар. Көп жылга чейин бул шермендечилик беттерине чиркөө болуп, элдин бетин карай албай жүрүштү. Мөң апасы көчөгө баса албай канча көз жашын төктү. Кыңыр иш 40 жылдан кийин деп уурдаган адамдар өздөрүнө эле эки кошунасы экен. Бир жыл ичинде бирөөсү жыл бою кыйналып ууруп, боору эзилип өлдү дешти. Бирөөсү совхоздун уюн уурдап камалды. Камактан чыккандан кийин деле жакшы турмуш көрбөй, аялы өлүп, курсагы нанга тойбой, балдары ойдогудай болбой жүрүп өттү. Мени коргоп өстүргөн ата-энем-ай, мен үчүн ак жерден кара доо жабылганы, ошондогу сиздердин абалыңыздарды жон теризи менен өткөргөн гана адам биле алат. Ошол окуядан кийин эки бир туугандын арасында чоң жарака кетти. Эки бир тууган бирин-бири түшүнүштү. Ал эми эки абысын көпкө чейин ынтымакта боло алышпады. Урмат өгөй апасы өткөн убакта да жыйынтык ой чыгарганга паам-парасаты жетпептир. Эми жашы бир топко барып калганда гана ой жүгүртөт. Жетим болсом дагы, тагдырдын мага боору уруп, өгөй энем менен дайыма жашабай, ойдогудай чоңоюшума баккан атам менен апамды себепкер кылып койгонуна шүгүр дейт. Армансыз жашоо болбойт деп, убагында ошолордун баркын билбей көздөр өттү. Билгенде кантмегиле. Аларды караар убакта өзү балалуу чакалуу болуп, жашы илметчилик болуп калды. Кайран мөң апам. Мени бирөө ыза кылды дегиче, жаралуу арстандай кол салар эле. Кудай рахматын алып, Фирдаус бейишинен жолуктурса экен дейт Урмат.